Ошондуктан жакшы ташташ керек эле. Тойдо үрөй чыган окуя катталды. Күйөө балдар полго түшүп кеткенин көрүүгө болот. Эмне кылайын 70 окусам. Сарыкаевди урган балдар биз бир мектепте окуганбыз деп жатканын угууга болот. Эми бул балдар 5 жылдан эркинен ажыратылышы мүмкүн. Баткенде кээ бирки заправкаларда бензин калбаганын күбөлөр видеого тартып алышкан. Бензинге кезекке турган унаалар 50 литрден ашык бензин алып жатканын айтышууда. Автобустун түгүндө калып каза болгон адам ичип алган. Ушулар жамышка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына ойдо караган бармактан албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Эмне кылайын 70 окусам. Эмне кылайын жанатан бери окуганбыз. Окуса. Жок, успокойте, все, успокойте. Мирлан Сарыкаевди сабагы шектелип жаткан адамдарга 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгына белгисиз адамдардын кол салуусунан жабыркаган жаран арыз менен кайрылган. Окуя болжол менен саат 2:00 чамасында Ак Ордо турак жай массивиндеги Өмүр жана Долон бей көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Баткенде май коюучу жайларда бензин тартыштыгы байкалууда. Баткен шаарында май коюучу жайларда бензин тартыштыгы пайда болду. Айрым жайларда күйүүчү май таптакыр жок. Бар болгон жерлерде болсо узун кезектер түзүлүүдө. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Маалыматка караганда тартыштык күч болгондуктан айдоочулар бир жолу келгенде 50 литрден жогору май сатып алууга аракет кылышууда. Учурда күйүүчү май бар май коюучу жайларда 92 үлгүсүндөгү бензиндин баасы 77 сом 80 тыйын, ал эми дизелдик майдын баасы 81 сом 40 тыйынды түзүүдө. Трамп Хамастан барымтадагылардын сөөктөрүн 48 сааттын ичинде өткөрүп берүүнү талап кылды. АКШнын президенти Дональд Трамп палестиналык Хамас кыймылын барымтадагылардын сөөктөрүн Израилге өткөрүп берүүнү тез арада кайра баштоого чакырды. Хамас 2 америкалыкты кошо алганда каза болгон барымтадагылардын сөөктөрүн тез арада кайтарып бере башташы керек болот. Болбосо бул тынчтык процессине катышкан башка өлкөлөр чара көрөт. Келгиле, алар кийинки 48 сааттын ичинде эмне кылаарын көрөлү. Мен муну абдан кылдаттык менен байкап турам деп жазган ал Зестрос социалдык тармактагы баракчасына. Хамас каза болгон барымтадагылардын 28 сөөгүнүн 15-ин кайтарып бергени айтылууда. Эрдоган Туркиянын катышуусуз чыр-чатактарды чечүү мүмкүн эмес экенин айтты. Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган өз өлкөсүнүн катышуусуз чыр-чатактарды тынчтык жолу менен чечүү мүмкүн эмес болуп калганын билдирди. Ал бүткүл дүйнө Анкараны күчтүү тарап катары ар дайым сүйлөшүү столунда отурганын моюнга алууга аргасыз экенин билдирди. Сириядан Газага чейин, Перс булуңунан Орусия менен Украинанын ортосундагы жаңжалга чейин Туркиясыз эч жерде кырдаалды тең салмактуулукка келтирүү мүмкүн эмес деген ал Стамбулда жаштарга кайрылып жатып. Туркия тышкы саясатта, демократияда, коргон өнөр жайында, экономикада, өз чегараларынын ичинде, андан тышкары чечкиндүү кадамдардын аркасында глобалдык державага айланып баратат. Мурда айрымдар Туркия Батыш айлансынан алыстап бара жатат деп айыпташкан. Алар Туркиянын ого чыгышка жылып баратканын айтышкан, алар Туркия четтетилип жатканын айтышкан. Бул дооматтардын баары акыры жокко чыгарылды. Биз туура тарапта туугандар. Туура экенибиз далилденди деп келтирет чет элдик басылмалар анын сөздөрүн. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз, эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7915 126 73 29. Ош унаа базарынын Корей унаалары сатылган бөлүгү оңдолду.
Ош унаа базарынын Корея өндүрүшүндөгү унаалар сатылган бөлүгү оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп пайдаланууга берилди. Бул тууралуу кала мэриясы билдирди. Маалымдалгандай, иш-чарага мэр Жеңишбек Токторбаев катышкан. Жалпы 1500гө жакын унаа баткан бул бөлүктө бардык керектүү шарттар түзүлгөн. Быйылкы жылы унаа базар жайгашкан жер тилкеси Айыл чарба багытынан коммерциялык багытка которулуп, унаа базар толугу менен реконструкциядан өткөрүлүп, заманбап шарттар түзүлдү деп айтылат маалыматта. Мас абалда болгон Бишкекте автобус эркек кишини тебелеп кетти, ал каза болду. 25 октябрдын кечинде Бишкек шаарынын Чибек жолу көчөсүндө өлүм менен аяктаган жол кырсыгы болду. Бишкектеги Батыш автовокзалында автобус аялдамага токтой турган учурда эркек кишини сүзүп кеткен. Шаардык транспорт департаментинин маалыматына караганда, жабырлануучу мас абалында болуп, автобус аялдамага токтоп жаткан учурда жыгылып кеткен. Кырсыктын чоо жайы иликтенип жатат. Булак Кактус кежи. Биздин дагы оңдоп мына короону Оштун мэринен белек алган кыз ыр айтты. Бүгүн 26 октябрда Ош шаарынын Анар-Кечи районундагы 6 көп кабаттуу үйдүн ички жолдоруна асфальт төшөлүп, пайдаланууга берилди. Шаар башчысы Жеңишбек Токторбаев бул калбы аттуу кичинекей кыздын суранычы менен ишке ашырылганын айтып, ага белектерин тапшырды. Өз кезегинде Калбы Токторбаевга арнап ыр айтты. Сиз келгени Ош шаарына мэр болуп, өзгөрүлдү шаарыбыз бүт оңдолуп. Бир кездеги биз билбеген тар жолдор заңгырады, асфальтталган жол болуп, айткан сөзгө убадага бек туруп, макул кызым, барам сага деп туруп, биздин дагы оңдоп мына короону ойной турган аянтчаны бек куруп. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операциябыз ушулда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. Деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүм менен сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элим колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Жол болуп, айткан сөзгө убадага бек туруп, макул кызым барам сага деп туруп, биздин дагы оңдоп мына короону ойной турган аянтчаны бек куруп, оору багы жеңиш агай бар болуп, оңдодуңуз Оштун